бир дагы автоунаанын мамлекеттик номери туу кабыл алынган күнү же ошол айда алмашпайт. Өзүнүн кезеги менен жаңы номерлер алынып атканда алмашат. Ошол эле учурда мамлекеттик бюджеттен эч кандай каражат кетпейт. Биздин 32 өлкөдө элчиликтерибиз бар. Ошол элчиликтердеги туулар өзгөрөт. Улуттар биримдигиндеги ошону менен катар биздин Кыргызстандагы мамлекеттик мекемелердеги туулар бардыгын эсептегенде 150-дүн тегерегинде туу өзгөрөт экен. Аны мамлекеттик бюджеттен эмес, демөөрчүлөр өздөрү бардыгын төлөп беребиз деген дагы демөөрчүлөр бар. Андыктан мамлекеттин эсебинен паспорт же башка бир мамлекеттик документтерге эч кандай каражат кетпейт. Бардыгы өзүнүн мөөнөтү болгунчакты аяктагынча эски туу менен колдонулат, жаңысына жаңы туу кетет. Ошону мындай коомчулукка туура маалымат берип койсок. Паспорт да өзгөрүлбөйт. Өзгөрбөйт. Жаңы паспорт алгандарга жаңы туу болот. То есть анда тууну өзгөртпөй деле койсок болот экен да? Баары эчтеке өзгөрүлбөсө. Өзгөрөт. Жок, эмне өзгөрт? Паспортты өзгөртпөсөк, номерди өзгөртпөсөк. Жок, жаңылар өзгөрөт да жаңы алганда. Сиз өзүңүздүн номериңизди өзгөртөсүзбү жаңыга? Мен кааласам өзгөртөм, каалабасам өзгөртпөйм. Убагы келсе өзгөртөм.